27-жазды көрбөй тартип сакчыларынын колунан каза тапкан Айбектин өлүмүнө күнөөлүүлөргө кандай жаза берилет? Бир кезде күлүп жайнап, бала кезин эстен кетирбей, жайнап жадырап, үй бүлөнү шаңга бөлүп, үй бүлө күтүп, уул кыздарын чоңойтуп, ата-эненин мээримине татып турган Айбек 26 жашынын өмүрүн сүрүп, жагымдуу жашоонун жакшылыктарын күтүп келген. Жайында жадырап, кышында үшүгөндө эске келген Кара Алтындын мекени Кара Кече бул жылы койнуна 26 жаш курактагы Айбек Мамбеталиевди алып кетти. Нарын областынын Жумгал районунун тургуну Айбек Мамбеталиев 1986-жылы ушул эле айылда туулган. Анча жылдан бери кара алтын ташып, сатып, ок атын кылып, үй бүлөсүн, бала бакырасын багып келчү. Эми минтип 26 жаштагы Айбек каргашалуу окуяга туш болуп, Кара Кече аймагынан белгисиз уур токмокко алынып, артка кайткыс сапарга узатылды. Мына заманын бөөрү болсо, заманан курулат деген сөз чын болот дегеним. Айбектин өлүмүнө киши колдуу болуп, учурда тергөө амалдары жүрүп жаткан кези. Маркумду ким, канча, кайда өлтүргөндүгүн, анын жанындагы достору, тааныштары жана кен казып жаткан аймактагы кызматкерлер бул окуяга ошол аймактагы тартип сакчыларын күнөөлөп келишет. Сактансаң сактайм деп ишенген тартип сакчыларыбыз өз колдору менен ушундай туура эмес какыс-букусту кылып, жаранды ортокмокко алып, унаасына уулу затты сала коюп, коркутуп барып өлтүргөн тартип сакчыларын кандай жаза күтөт? Кыйраттым, жыргаттым, жашоого тойдум, баарына ыраазымын деп айрымдарыбыз жашоодон тажап жүргөнүбүз менен өлүп калуудан алыс болобуз. Канчалаган замандын доорун сүрүп, бир канча кылым тарыхы бар ыймандуу кыргыз журтчулугу акыркы заманда эмне багытка алып баратат? Кара Кече аймагында 1-декабрь күнү Кара Кечеде болгон жаңжалдан улам 1986-жылы туулган Чаек айылынын тургуну Мамбеталиев Айбек каза болгон. Бул окуя болгон жерден Айбектин жанында болгон жакын теңтүшү Сасыков Жакшылык төмөндөгүдөй айтып берет. Сасыков Жакшылык Рахатбекович. Бул жерден жолго чыкканбыз Айбек экөөбүз. Кара Кечеге барганбыз. Барганда эле Весовойдун, чоң Весовойдун жанынан токтодук. Барып токтогондо эле 2 милиция келип тийишти. Бирөө маскачан спецназ болчу. А бирөө болсо формачан. Көрсөм таный. Тонировкаңарды сыйрыгыла деди. А биз тонировкалар сыйрыдык астыларын. Сыйрыганда эле спецназ аркаларын ачып, аңтарып, маскачан аңтарып, анан жана Беркинс болсо машинанын ичин аңтармыш болуп, жанында милициядагы аңтармыш болуп, жөнтөгүн жеңинен аша чүрүйүп, могу эмне деп кыйкырды да алып чыгып эле.